Söz soru için депутат Сыдыралиев Нурбек Өмүрбековичте. Рахмат, Улукбай Зулпукович. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Мен эмени айтып коесузбу, быйылкы жылы бүтүрө турган канча мектеп, канча садик бар, бала бакчалар? Быйылкы жылы. Быйылкы жылга жалпы республика боюнчабы? Канча бала бакча? Бүйжан. Республика боюнча. Саламатсызбы, мен жооп берип коем. Биз жана 550 объекттин ичинен 194 мектепти сунуштадык, анан 88 бала бакчанын курулушун сунуштап атабыз да. Биринчи өтмө объекттер катары. Титулга кирбеген биркайда Бул өтмө объекттер. Өтмө объекттер бар. Биркайда объекттер. Ошолар эмиче бүтө элек. Быйылкы жылы канчаны пландап атасыз? Ошо 500-дүн баарын бүтүрөсүздөрбү быйыл? Мунун баарын 50%-тен өйдөсүн биринчи бүтүрөлү деп план коюп атабыз, андан кийин анан акчага жараша көрөбүз. Ошол бүтүргөнгө акча бар, э? Ким Руслан? 50%-тен өйдөгө. Негизи 5 финансы барбы дейм да, ошо бүтүргөнгө. Нурбек Өмүрбекович, 500 буга чейин санап чыгып атасыңар да, финансы бар, бүтүрөбүз деп. Нурбек Өмүрбекович, буш 550 объекттердин баардыгын эгерде талаптарын санасак 33 миллиардтан ашык болот. Бюджетте азыр 8 миллиард, ошон курулушка 2 миллиард эле каралган. Анан Гострой айткандай, баякы 60%-тан 50%-дан өйдөлөрдү бүтүргөнгө биз зарыл болуп атабыз. Жок, ошону түшүнсүлөр айтпайсыңар. Мен 500 бирдеме деп канча 532 дедиңерби? Антпей быйылкы бүтүрө тургандардын эмесин айтпайсыңар. Ушунча бүтүрө алабыз, ушуга ушунча акча керек деп. Мен ошону сурап атам. Мен анын баарын бүтүргөнүн сураган жокмун. Нурбек Өмүрбекович, кечиресиз. Мен жооп берип коеюнчу. Тиги негизи биз жана 550 объектини сунуштабадыкпы? Анын астында дагы жанакы биринчи очередте 50%дан, андан кийин 40-30 деп атпайбызбы? Анан Минфинде мына сиздер бекитип берген бюджетте мисалы биринчи транш менен 1,5 миллиардка чейин акча карап берип атат да. Ошо 1,5 миллиардка баягы биринчи очередте турган мына бүтөт деп аткандарды эртерээк бүтүрүп алалы деп туруп, анан ошо список менен кетет. 2024-жылы канча мектеп, канча бала бакча ачасыңар? Мисалы былтыркы жылы 11 миллиард акча карап берди да. Транштар менен улам бөлүп отуруп 11 миллиардка жеттик. Экономия болуп калды. Минтранстан болобу же военныйлардан болгон акчаларды отуруп 11 миллиардка жетти. Быйыл дагы ошондой пландап атабыз, бирок Минфин ачык. Мисалы мына быйыл 10 миллиард карайбыз, болду 10 миллиард менен чечебиз деген жок да. Транш менен кетип атабыз. Ошондо маселе ушундай болуп калат да. Мына 10 миллиард силерге түштү, болду, список бекиткиле десе, анда бекитебиз да. Мисалы биринчи транш менен 1,5 миллиардты карап атат. Астыда кайсы объект болсо ошону бүтүрүп атабыз. Барып ушул Кыргызстан боюнча барып туруп объекттерди карап атасыздар да, барып карап атасыздар. Быйыл канчасын бүтүрө аласыңар мисалы? Былтыр деле айтпадыңар, мисалы 100 мектепти бүтүрөсүңөр, бүтүрдүңөр да. Мен ошону сурап атам. Быйыл канча мектепти бүтүрөсүңөр, канча бала бакчаны бүтүрөсүңөр? Мен ошону сурап атам. Ошого тыйыныңар бар да, туурабы? Эсеп-чот бар да. Ошону сурап атам, ошону айтпайсыңар мага. Быйылкы малда переходящий 116 мектепти деп атабыз пландап, туурабы? 116 мектеп. Ошону эле айтып коелу. 116 мектеп, анан 60 бала бакча. Далгастрой да булар, переходящий болуп келаткан мектептер да, жылдан жылга ушундайбы? Ошону айтпай, ошону сурап атам да мен. Ошого кеткен суммасы акча канча болот экен деп атам, ошол быйылкы жылы, 2024-кө каралган акчаны айтып атам. Анан мына мектептер баары мындай бир долбоорду кылганда өзүңүздөр бересиздер ошо тендерге, туурабы? Биринчи долбоорду. Ошондо эмнеге карабайсыңар? Мисалы мен бир эле айтып берейинчи, мисалы Жумгалы районунда мисалы Кызылжыста былтыр уже отко берилди. 225 орунду. Ошол жерде мына автобус залы жок, ашканасы жок. Ушундай мектеп саласыңарбы? Ал эми 2015-16 жылдары проекттер өтөтүлүп калган. Аны зачем анда отко берип бүтүрүп атасыңар? Ошолорду эме кылсаңар болот да. Ошону бүтүрүп алып тургандан кийин ашканасын салып, автобус залын кошуп салса болот да. Анда бүттү салынбай ошол бойдон калабы ал? Жок, салынат. Анын сиз менен чогуу барып келбедикпи? Ал маселелердин баары протоколго кирген. Маселелерди айтып атпайсыз. Мисалы ошолор эмнеге быйылкы жылы каралбайт анда? Каралды быйылкы жылга. Ошолорду бүтүрүп коюш керек да, ошонун баары. Жарайт, Нурбек Өмүрбекович. Ар бир мектеп калып аткан долбоорго деген мисалы мына спорт зал кириш керек, автобус зал кириш керек, библиотекасы болуш керек, ошолордун баары карабайсыздар да мындай. Нурбек, туура басындап кеттиңиз. Эми сиздер менен дагы чогуу кыдырганда таң калыштуу нерсе, килейген мектеп болсо, анын спорт залы жок болуп калаткан учурлар болот да.
Анан ошол учурдагы жоопкерчиликтүү УКУСтун жетекчилери болобу же эми 15-16 жылдары болгон экен. Азыркы маалда биз мына ошол институтту, бизде жана проектный институтту атайын Нурдан Кемелович ушул атайын Гостройго көчүрүп келип, однотипный бардыгына 100 орундан баштап 500 орунга чейин проектлерди бекитип туруп, анан мисалы каякта даяр болуп салына турган болсо, айыл өкмөттөрдүгө мурун айыл өкмөттөр тендер объявлять этчи да. Ар ким ар кандай объявлять этип, же неме ашканасы кирбей калат, же тиги отканасы кирбей калат дегендей эле азыр даяр проектлердин баарын экспертизадан өткөрүп туруп, стөлдүн үстүнө тизип коелу деп атабыз да. Кана саласыңбы дегенде эле, 500 орунду, 500 орунду сал, 200 орунду сал деп туруп эле ошондой бир однотипныйга түшөлү деп атабыз. Азыр ошол проектлердин баары анын үстүнө да СНИП да өзгөрүп кетти. Буга чейин өзүңүздөр билгендей 2013 жылга чейин мисалы бир балага 6 метр квадрат карала турган болсо, азыр 10дон 12ге чейин болуп кетти. Ошон үчүн проектлердин баарын азыр обновлять этип, однотипный кылып туруп анан тапшырып берели деп атабыз. Муну совместно образование менен карайбыз. Барсаңар жакшы. Анан айтып атпайсыздар, силер акча болсо эле салабыз депчи. Мен билгенден мисалы мына ушу Жумгал районунда 3 жылдан бери акчасы бар. Ар бир ошол компанияларда 5 миллиондон 10 миллион, 15 миллионго чейин турат. Контроль кылдыңарбы? Салынбай эле турбайбы? Строительдер жок мисалы. Ал кимдин күнөөсү ал? Минфиндин күнөөсүбү же силердин күнөөңөрбү? Силердики да бул күнөө. Иш алып барбай атасыңар да мисалы. Которуп берип атат акчасын жакшы эле. Минфин. Кабыл алынды, ошол боюнча Нарын областынын УКУСунун жетекчисин жумуштан алдык. Нурбек Өрекчи. Быйылкы жылдын жыйынтыгы менен. Ошону контролдош керек да барыпчы. Ар бир эмени барасыңар дагы 20 киши иштеп атат дейсиңер, барсаңар бир 4 киши иштеп атат, 2 иштеп атат аердечи. Ошо айылдан экөөнү алып барып коюп койгонсуңар да булар иштеп атат депчи. Мындай болбойт да. Ар бир айткандан кийин срогу менен бүтүш керек да ар бир нерсе. Ошону эске алсаңар, анан быйылкы бүтүрө турганыңар ошол Нарын областы боюнча эле айтып койгулачы, кайсы мектептер, кайсылар бүтөт, садиктер, область боюнча эле айтып берип койгулачы мага. Билжан. Нарын областы боюнча 69 объект сунушталды. 69 объект сунушталды. Анын 49 курулуш, 16 капремонт, 4 таза суу объектиси сунушталды. Алардын мага капремонттоо кереги жок. Мага ошол жанагы переходящий болуп келаткан объектлерди айтып койгулачы. 29 мектеп сунушталды. Ар бир район болуп туруп айтып берсеңиз, ошо Могу районунан мындан. Так, Нарын шаарынан 7 объект, 3 мектеп, 2 саламаттык сактоо, 2 башка объекттер. Актала районунан 11 объект сунушталды. Жалпысынан анын ичинен 9 курулуш, 3 мектеп, 4 бала бакча, 1 саламаттык сактоо объектиси, 1 башка объект. Ат башы районунан 6 курулуш объектиси сунушталды. Анын ичинен 3 мектеп, 2 бала бакча. Жумгал районунан 11 курулуш объектиси сунушталды. 6 мектеп, 2 бала бакча, 1 саламаттык сактоо, 1 маданият объектиси, анан 1 спорт тармагындагы объект. Кочкор районунан 5 объект сунушталды, 4 мектеп, 1 башка объект. Нарын районунан 11 объект, 11 мектептин курулушу. Тургандарды айтып бересизби? Быйылкы бүтө турган, буларды бүтөбүз деп. Ошонун баары Минфинге өтөт да. Минфин акчасын төлөп берсе бүтөт ушунун баары. Нурбек Өрекчи. Минфин ошолордун акчасын берсе баарын бүтүрө аласыңар ошону. Бүтүрөбүз. Өзүңөрдүн план бош керек да. Могуларды быйыл бүтүрөбүз деп. Кийинки жылы буларды бүтүрөбүз деп. 50%дан өйдөлөрдүн баарын сунуштап атпайбыз, бүтүрөбүз деп Нурбек Өрекчи. Эми эгер антип турган болсоңор, ишиңерге ийгилик, бүтүргүлө анда. Анан ушул жерде мисалы баары айтылып атат, биз ошол боюнча силерди чогуу этчип алып жөнөйбүз анан ошол. Канча объект дедиңер? 60бы? Ошонун баарын кыдырыпчы. Жарайт. 69 объект деп. Мына быйыл бүтөт деген депчи. Жарайт. Рахмат, ишиңерге ийгилик.